Мага жарандар кайрылып атат да. Эмаком курулуш компания боюнча Бишкекте Восток 5 Кийизбаева 24/1 көчөсүндө үй курулбай, бирок учурда акча бир топ эле алынган ошол компания аркылуу. Азыр жарандар айтып атышат, же үй жок, же каражатты бербейт дейт. Учредителдер алдап эле жүрүшөт дейт. Анан эмнеге сизге кайрылып атам, себеби укук коргоо органдары ошону караш керек да. Эми бул Эмаком компания бул биздин бир коллегабызга дагы тийиштүү болуп атат. Бирок ошол эле карабай, кимдин болсо дагы компания так өзүнүн убаданы аткарыш керек. Договорго колду койду, аткарыш керек. Элден качпай, элди алдабай, же акча каражатты бериш керек, же үйдү до конца куруп бериш керек да. Сураныч ошону УКМК изилдесе тура болот деп мен ойлойм. Себеби алар дагы УКМКга президентке кайрылышкан, бирок жооп дагы эле жок. Ар кандай сөз болуп атат, ошон үчүн эми бир жогорку кеңешке отурган кишиге тийиштүү болсо эми неприкосновенность болобу деп ушуну айтып атышат. Мен айтып атам, жок, андай эмес. Мүмкүн маалымат жетпей жатат. Ошон үчүн сизге кайрылып атам. Экинчи маселе